Саламатсыңар урматтуу сүйүктүү окуучулар. Кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен номер 38 Садык Ишматов атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Абдуллаева Айнура. Кыргыз тили сабагы 3-класс. Кайталоо сабагы. Эң биринчиден алтын эрежелерге көңүл буруп алсак. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз жана онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Балдар, бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы кайталоо сабагы. Сабактын максаты өтүлгөн тема боюнча сөз жана сүйлөм темасын бышыктайбыз. Кайталоо менен түшүнүү менен бирге акыл эсиңер, ой жүгүртүүңөр, таанып билүүңөр өнүгөт. Жолдошторуңарга туура мамиле жасоону үйрөнөсүңөр. Балдар, анда бул китебиңердин 6-бетиндеги ырга көңүл бургула. Жемиш мөмө бүт бышып, жыйым терим күч кызып, эгин батпай кампага, күз береке күз кызык. Малга толуп араймак, кыштоолорун даярдап, кубанышат малчылар семиз мал айдап. Азаматсыңар балдар. Анда суроолорго жооп бергилечи. Ырда канча сөз бар? Кана эсептейли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Демек, ырда 25 сөз бар. Ырда канча сүйлөм бар? Эсептейбиз. 1, 2, 3, 4. Демек, ырда 4 сүйлөм бар. Ырда кандай тыныш белгилер колдонулду? Үтүр жана чекит. Ырдын мазмунун өз сөзүңөр менен айтып бергиле. Мазмуну бул берекелүү күз мезгили тууралуу айтып жатат бул жерде. Ырдын автору эмне үчүн күз мезгилин күз береке, күз кызык дейт? Бул убакта адамдар эгиндерин кампага ташып, баары кызуу жумушта болушат. Малдарын кыштоодон айдап келип, короолоруна камашат, чөп даярдашат. Эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Бул күз мезгили. Буудайлар бышып, комбайндар буудайды оруп жатышат. Буудайды адамдар оруп жыйып, кампага ташышат. Күз мезгилинде адамдар жыйым терим кылышат. Бул балдар картошка казып, жыйып жатышат. Бул жерде алма тууралуу экен. Мен алмамын, бакта өсүп калгамын. Жесең тоюп курсагың, шекер татыйт таңдайың. Алма кайсы мезгилде пышат? Күз мезгилинде пышат. Бул жерде канча сөз бар экен? Кана эсептейличи. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Демек, бул алма ырында 11 сөз бар экен. Канча сүйлөм бар экен? 1, 2. 2 сөз бар, сүйлөм бар экен. Азаматсыңар. Аппак күндөй нан керек, амач карынга жер айда. Ай талааны чиймелеп, арпа, буудай, дан айда. Кана канча сүйлөм бар экен? Азаматсыңар, бул жерде 2 сүйлөм бар экен. Күз мезгилин сүрөттөп жатат бул жерде дагы.
Балдар, Буратинону билебизби? Буратино катары элестетип, мурдуңардын учун сыяга малып, доскада көрсөтүлгөн ийри сызыкты абада адегенде оңдон солду көздөй, андан кийин солдон оңду көздөй сызгыла. Кана оңдон солду көздөй, солдон оңду көздөй. Азаматсыңар. Көз үчүн зарядка. Башты түз кармайбыз, эч жака бурбайбыз. Көзүбүз гана кыймылдайт жогору, солго, оңго жана төмөн. Жогору, солго, оңго жана төмөн. Кайталайбыз. Жогору, солго, оңго жана төмөн. Эми көзүңөр менен тегеректи, үч бурчтукту квадратты чийгиле. Кана көзүңөр менен тегеректи, үч бурчтукту, төрт бурчтукту. Көзүңөр таалыбай калдыбы? Азаматсыңар балдар. Сөздөн сөз жаратып, сүйлөм түзгүлө. Бул жерде дастаркон деген сөз бар экен. Дастаркон деген сөздүн ар бир тамгасына сөз жаратабыз. Д. Дарбыз. А. Алма. С. Сабиз. Т. Ташбака. О. Ордо. Р. Ручка. К. Китеп. О. Оймок. Н. Нан. Буларды ар бирине сүйлөм түзөбүз. Балдар, үйгө тапшырма. Ырды жаттап алгыла. Өзүңөр жактырган жемиштин сүрөтүн тартып, ырд чыгарууга аракет кылгыла. Силерге сабак жактыбы? Абдан кубанычтамын. Сак саламатта болгула.